Түсіндіріп отырмыз да. Биздин мамлекет башчыбыздын урматтуу Садыр Нуркожоевичтин чечими болду. Жарылык чыкты. Биз жарылыкка баш ийүү максатында гана жумуштарды алып барабыз. Буга чейин өлкөдөгү курулуш тармагын көзөмөлгө алган агенттик эми министрлик болуп калды. Жарылыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Жаңы түптөлгөн министрликти ал агенттик болуп турганда жетектеп келген Нурдан Орунтаев башкармай болууда. Бүгүн анын талапкерлиги жогорку кеңеште каралып, 75 депутат колдоп, каршы добуш берилген жок. Бир мамлекеттик органда министрликке айлантканда бул зарылчылыктар келип чыгат да. Ансеп атабыз башка мамлекеттик органга кошулбайт деп атабыз. Анда эмнеге зарылчылык келди ушу министерство кылып ушинтип атаганга. Статусун көтөрүп атабыз да. Биздин мамлекет башчыбыздын урматтуу Садыр Нуркожоевичтин чечими болду. Жарылык чыкты. Биз жарылыкка баш ийүү максатында гана жумуштарды алып барабыз. Бүгүнкү күндө дагы айта кетчү нерсе, курулуш тармагы аябай чоңоюп атат. Ошол чоң тармакка мындайча айтканда министрлик кылып саясатындагы жүргүзүүгө мүмкүнчүлүктөрдү берип атат. Мүмкүнчүлүгүңүздөр кеңейип атабы азыр? Мүмкүнчүлүк кеңейип атат. Башкы архитектура азыр кимге башчы? Мэриягабы же сиздергеби? Азыркы учурда Бишкек шаардык архитектура органы министрликтин алдында, бирок оперативдик управление Бишкек шаарынын мэриясында. Муну менен курулуш министрлиги өлкөдөгү 17-чи министрлик болуп калды. Буга чейин өлкөдө 16 министрлик болгон. Мындай кадам тармакты натыйжалуу өнүктүрүүгө жол ачып, курулуш тармагын күчтөндүрүү аракети катары баланып жатат. Анда агенттик болуп тургандагы штаттар кыскартылбайт жана финансылык чыгымдарга жол берилбеси айтылды. Гострой эле министерство айыл чарбасы болуп калды, туурабы? Туура айтасыз. Ошондо баягы биз бюджетте караган Гостройдун бюджети ошол бойдон калды. Туура. Анда жакшы экен, зданияңар бар, штатыңар бүт баары белгилүү. Туура. Бүт единица өзүңөр менен калып атат, баягы транспорт бүт бар тең, Туура. Оборудование өзүңөрдүкү, компьютерлердин бар тең. Туура. Анда рахмат, жакшы экен, мен ошол жагын билем, жаңы министерство жоюлгандан кийин кандай болот деп. Эл өкүлдөрү мындан ары министрлик кандай таризде иш алып барарына кызыгышты. Орунтаев курулуш тармагын толук көзөмөлгө алып, социалдык курулуштардын саны өсөөрүн билдирди. Ага катар көп кабаттуу үйлөрдө унаа токтотуучу жайлардын жоктугу сынга алынып, маселени чечүү керектиги айтылды. Южный магистральдан үйдө бир нече квартал, английский квартал, андай деп курушту. Жакшынакай үйлөр турат, бирок барсаң, жолдорунда тыгын, кечинде кадимкидей эч бир кандайдыр бир инфраструктуралар жок да. Эми ошол проблемаларды азыр кантип чечебиз? Машиналары турат жолдо. Жашоочулардын машиналары бүт жолду тыгын кылып турушат да. Кандай кылабыз эми ошону? Албетте бул маселе бизде дагы турат. Ушул мурунку нормалар менен салынып кеткен объектилер боюнча эми дагы дополнительно парковкалар түзүшүбүз керекпиз. Ал эми жаңы курула турган объектилер боюнча технормирование азыр совсем башкача. Жана айтып кеткендей эле, бир батирге бир орун баягы авто унаасын токтотуучу орундарын көрсөтүш керек. Ал болбоюнча курулуш башталбайт. Ал эми эски мурун курулуп кеткен объектилер боюнча мен айтат элем, бул жерге биз бүгүнкү күндө жаңы технологияларды колдонууга да уруксат бердик. Ошол эле курулуш компаниялары жанагындай лифтовой автопарковкаларда колдонууга да уруксатын берип атабыз. Ошолор аркылуу чечсек болот го деп мен ойлойм. Буга чейин агенттик башаламан салынган курулуштарды аныктап, текшерүүлөрдү күчөтүп келген. Мыйзамсыз салынган көп кабаттуу үйлөр аныкталып, аларды мыйзамдаштыруу аракеттерин баштаган. Бирок айрым учурда курулушту толук көзөмөлдөөдө укуктары чектелип калгандыгын айтышат. Мындан улам министрлик кылып түзүү муктаждыгы жаралып келгенин айтышат. Эгер министрлик кылып алган болсо, значит бул башка бир агенттик катары кээ бир жерлерде может ошондой ишти аткарууда мүмкүнчүлүгү болбой аткандыр эле. Бир нече бандай структуранын биргелешкен бир чечим болсо, бул жерде өз жалгыз чечим кабыл алат да уже. Өзү кабыл албаса дагы жогору кеңешке же жанагындай өкмөткө баягындай сунушун бере алат деп ойлойм да. Акыркы учурда өлкөдө курулуштардын көлөмү өсүүдө. Ага катар Кыргызстанда жалпы 277 турак жай жана коммерциялык объектинин курулушу мыйзамсыз деп табылган. Бишкекте алардын 15-и мыйзамдаштырылган. Алмагүл Эрке, Байгызы Мирбек Конобаев, Ош ТВ.